Ошентип oyun baştaldı. Taraftar çımın oyun bolo, ortadagı jerde жатқан олақты чагымда бул Өзбекстандын курама жаатынын өкүлдөрү еңип кетти көрүнөт. Алардын күжүрмөн курамы менен дагы тааныштырып өтөлү. Алардын курамы биринчи Рахим Хожматов, экинчи Равшан Таштемиров, Захид Букабаев, үчүнчү, төртүнчү Нурилла Абдуразаков, бешинчи Нозим Тажибаев, алтынчы Фахриддин Маликов, жетинчи Жомол Умурзаков, сегизинчи Ахот Азимов. Дале болсо Улак Өзбекстан курама жаатынын өкүлдөрүндө 9-чу Мирзаят Жураев, 10-чу Давлот Мелкузиев, 11-чи Икром Жураев жана 12-чи Бекзот Ортиков. Мына ушундай күжүрмөн курам менен Өзбекстан курама жааты оюнга аралашкан. Ал эми азыр кызыл кочкул түстөгү Түркия курама жаатынын оюнчулары дагы бултактатып, улакты сол такымга бастырып, атаандаштын тайгазанына туурадан кирип барууда. Жана түркиялыктардын алгачкы кош аракети 7-чи жана 6-чы катар санындагы Хусейин Этим менен Якуб Тимур ал 2 сааттын ичинде эсепти ача салды дагы. Түркия курама жааты 1-0 эсебинде биринчи 20 мүнөттүктө алдыга чыгып баштады. Албетте күжүрмөн курамы менен тааныштырып өтөбүз. Рамис мырза, мына ушул адис катары, ушул көрүнүшкө бир өзүңүздүн оюңузду ортого сала кетсеңиз, эмненин эсебинен алар эсепти арыдан бери ача салышты? Бул жерден Түрк өлкөсүнөн келген бир туугандар биринчиден өздөрү эңдирип жиберишти да, бирок жакшы коргонушуп туура жулуп кетти улакты. Андан кийин ушул жанагы биз көкбөрдү айтып коебуз, бири-биринен жетелешип, бири-бирин эки оюнчу бирден салып кетишти. Эки оюнчунун салган себеби бул жерде азыр тайгазандын бардыгы багы дүйнөлүк стандарт, өзүбүздүн көкбөрүнүн стандартына ылайык салынган экен, чоң болуп жакшы. Ошо менен эки киши туура салып кетишти. Ошентип эсеп 1-0 алдыда кызыл кочкул түстөгү Түркия курама жааты Якуб Тимур менен Хусейин Этим аттуу чабандестери Өзбекстан курама жаатынын тайгазанына улакты таамай таштады дагы. Учурда алар 1-0 эсебинде алдыда келе жаткан маал эмесе. Келиңиздер түркиялыктардын курама жааты менен дагы тааныштырып өтөлү. Байкадыңыздарбы, улак ортодон чытыра үзүлүп кетчүдөй абалга жеткен жана капталдагы чийиндин сыртына чыгып кеткендиктен эми ортоңку борбордук тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Немесе Түркия курама жааты биринчи Үмүт Чаглар, экинчи Хусейин Тулгар, үчүнчү Жалил Пакас, төртүнчү Нусрет Жингоз, бешинчи Исмаил Атылган, алтынчы Хусейин Этим, жетинчи Якуб Тимур, сегизинчи Кадир Башоран, тогузунчу Жеңип Ташкын, 10-чу Атилла Бувен, 11-чи Күчүкбай Огуз, 12-чи Айыпхан Кошар. Мына ушундай түркиялык чабандестер өзлөрүнүн оюнчулары менен оюн көрсөтүүнүн үстүндө. Аппале, байкадыңыздарбы? Түркиялык ортого жекеге чыккан бул жаңылбасам 6-чы Хусейин Этим окшойт. Улакты жекеге чыгууда еңип алды дагы. Эми аргымактын оозун түз эле атаандаш тайгазанын көздөй кое берди. Албетте, ал жерде эми додочулу омуролуп алдыдан чыккан Өзбекстан курама жаатынын тосоту дагы аябагандай бекем ымыкты иштөөдө. Жана биз көрүп тургандай улак дале болсо түркиялыктарда 9-чу Жеңип Ташкын жана анын мына менте улакты тайгазанды көздөй ыргытуусу оңунан түшүп, эсеп 2-0 айланды дагы. Түркия 2-0 эсебинде алдыга чыгып баштады. Биз билебиз, бул биринчи ирет өткөн Азия чемпионатына Кыргыздан чыккан айтылуу хандардын бири Рахманкул хандын чөбөрөлөрү дагы келип, ошол көкбөрү боюнча дагы Түркия өлкөсүнүн атынан салышкан. Бул мырзалар менен баарлашканыбызда ошол кыргыз бир туугандарыбыздан ошол тасманы алып көрүп даярданабыз деп кеткен. Андан бери чындап эле сиз айткандай өсүш аябагандай жогору көздөй кеткен экен. Анткени менен азыр биз эми Өзбекстан курама жааты дагы өтө сейрек кездешсе дагы улакты бөктүрүп алып, эми тайгазанга баруунун аракетин канчалык көрүшпөсүн түркиялыктар
Рамис мырза, сиз айткандай эле аттын күчүнө салып тосотту аябагандай бекем койгон экен. Муну эме жиреп кетүү Өзбекстан улуттук курамасына дагы кыйын болууда. Бул эме болгону биринчи 20 мүнөттүк. Сиздер билесиздер, 20 мүнөттөн 3 бөлүктөн беттеш турат. Демек алдыда дагы кызыктуу көрүнүштөр сиздерди күтүп алат десем анда жаңылган болбоймун. Кайрадан борбордук тегерек чийиндеги жекеге чыгуу 11-чи катар санындагы Күчүкбай Огуз. Бул эме Түркия улуттук курамасынын өкүлү. Өзбекстандык Фахридин Маликов менен жекеге чыгып, андан улакты эч бир кыйналбастан тартып алды дагы. Эме атты арыдан бери алкынтып ойноп, азыр эме майдан үстүндөгү оюндун жүрүшүнө өзүнүн эркин таңуулап, уламдан улам Түркия улуттук курамасынын кысымы күчөгөндөн күчөп барууда жана Өзбекстан курама жаатынын коргонуусу ыдырап четинен кетилип баштаганда жана бул абалды пайдаланууга аракеттенген түркиялыктар, бирок соңку көрүнүштөн Өзбекстан жаатынан Ахмет Азимов аттуу 8-чи катар санындагы 22 жаштагы көкбөрүчү алдагы атаандаштардан кем калбай улакты жакшы эле такымга басып, майдандын борбордук сызыгын гана өтүүгө жетишиптир. Рамис мырза, оюн эмнеликтен токтоп калды? Дагы бир өзүңүздүн баягы кошумчалооңуз менен. Мен жана жогоруда айтып өткөндөй, бул жерде баягы тосмолор жок, капталдардагы. Ошон үчүн аттарды өтө жакшы уста, жакшы үйрөтүлгөн аттар керек. Баягы тапкан жерге токтогон болбосо аттын күүсү менен, жабышкан баланын күчү менен аттар чектен чыгып кете берет да. Чектен чыгып кете берген үчүн көбүнчө жекеме-жеке отулат. Ооба, биз баягы өзүбүздүн ат майдандын баягы капталдагы тосмолордун аябай көнүп калганыбызды билем. Мынандай байкадыңыздарбы? Жакшылап карасаңыздар, сары түс менен таланын узата жээги белгиленген, ортодогу калыска аябагандай көрүнүктүү. Ушул чийинде эме аттын тагыраак айтканда улакты бөктөргөн чабандестин аргымагы кесип өтпөсү зарыл. Эгер деле ошол улакчан чабандес сызыкты кесип өтө турган болсо, анда оюн токтотулуп, ортодон жекеге чыгуу менен уланарын Рамис мырза белгилеп кетти. Жана кайрадан бизде эме борбордук чийиндин ичиндеги тараптардын бир-бирге чыгуусу 4-чү катар санындагы бул Нусрет Жингөз, Түркия улуттук курамасынан курама жаатынын мүчөсү, жана ага каршы Нозим Тажибаев ойногон экен. Кайрадан Өзбекстан курама жааты жаңылбасам 2-нчи жолу гана атаандаштын тайгазанын даап барып жатышат көрүнөт. Мына сүрмө топ менен бет маңдай чийиндин сыртына оюнчулар чыгып кеткенден кийин эме кайрадан беттеш жекеге чыгуу менен болгондо дагы Түркия улуттук курамасынын тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жаткан Чолпон Ата шаарындагы ат майданындагы көкбөрү боюнча топтук оюндарга күбө болуудасыздар. А тобунда Өзбекстан жана Түркия курама жааттары кездешип, учурда эсеп саны 2-0. Бул Кочкул Кызыл түздөгү Түркия улуттук курамасынын пайдасында. Азыр эме ортодогу калыстын ышкырыгы жаңырып, тараптардын өкүлдөрүн жекеге чыгарууда. Кошумчалап кетишибиз керек. 12-нчи катар санындагы Аюпкан Кошар аттуу Түркия улуттук курамасынын оюнчусу ортодогу оюн эрежесин бузгандыгы үчүн жаза мамыга байлануу болуп туратыны, ошол 2-нчи ирет жаза мамыга
байланып азыр эми Өзбекстан курама жаатынын аракети эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Рамис мырза, Өзбекстан улуттук курамасына эмне сапат жетишпей жатат? Мындай карасаңыз атаандаштын оюнчулардын саны дагы бир оюнчуга кемип калган. Буларга ошо айтып атам, аттарынын күчү жана биримдик жетишпей атат, командалык оюн. Караңыздар, азыр жетелеп башка эле булар азыр такымдан улак которушуп атат. Баскыч балдарына көрдү ошой. Абдан чоң күчүлүк келди, баа 4-3 кезинде салып кетпесе. Ушул эреже менен ойнош керек негизи, кайсы спорттун түрү болбосун. Ошон үчүн байка ойнош керек командалар. Футболда айтылгандай, эгерде мүмкүнчүлүктү пайдаланып атаандаштын дарбазасына топу тийип жүрбөсө анда 17-минутта бүтүп 18-минутта кетти. Биздин көкбөр оюну көбүнчө ушул хоккей оюнуна дал келет да. Мисалы хоккейде багы удаленияга кеткенден кийин ошол мүмкүнчүлүктү болушунча пайдаланганга аракет кылат эмеспи? Ошол сыяктуу көкбөрү да ошол. Бул жерде бизде эки жол менен кетет айып мамысына. Биринчиси 2 мүнөткө, экинчиси 5 мүнөткө. Эгер 2 мүнөткө кеткен убакта башка ошол атаандашына салып кетсе эгер улакты, анда баягы оюнчу кире берет 30 секундтан кийин, 1 мүнөттөн кийин. Ал эми 5 мүнөткө кеткен болсо, канча улак салбасын, ал өзүнүн айып жазасында, айып мамыда жана кара мамы дейбиз, ошол жерде тура берет да. Кайрадан улак тайталашта байкадыңыздар, кошоктолуп учкан эки аттын ортосунда улак шытыра үзүлүп кетчүдөй барып токтоду. Жана нечинчи ирет Өзбекстан курамасы жакшы эле улакты атаандаштын тайгазан тарабына жеткиргени менен алган күйүүсүн теске албай, бет маңдай чийиндин сыртына чыгып эми кайрадан Түркия улуттук курамасынын тарабындагы тегерек чийинде жекеге чыгуу менен беттеш уланат. Ал эми мындай жекеге чыгып убакытты созуу бул эми утуп жаткан тарап кайбагандай эмес турабыз. Албетте. Алар мүмкүн болушунча убакытты созгонго аракет жасайбы же бул көкбөрү эми түркиялыктар дагы үстүнө улак таштаганга ашыгып жаткандайбы? Эми бул жерде эки нерсени эске алыш керек да. Биринчиси, буларга деле упай көп болгону жакшы. Анткени башка командалар менен тең чыгып калса, буларда салынган улактын эсебин эсептеп калат да. Ким көп салды, ким аз киргизди депчи. Биринчисинен, экинчисинен эми албетте эгер башка командалар утабыз деген ою болгон болсо, аттарын эзалтканга мүмкүнчүлүк да бул жеке менен убакыт созуу. Мына эмесе кезектеги Түркия улуттук курамасынын арыдан бери уюштуруп койгон чабуулу жекеге чыгууда мыкты оюн көрсөтүп топ жарып чыккан алардын оюнчусу бул 7-чи катар санындагы Якуб Тимур. Аттын кулагы менен тең ойногон мырзалардын бири окшобойбу? Байкаңыздар, алдындагы ак боз атты арыдан бери ойнотуп эсепти 3-0-гө айлантты дагы. Биринчи 20 мүнөттүк азырынча Түркия улуттук курамасынын пайдасында. Жергебизде алгачкы ирет бүткүл дүйнөлүккө көчмөндөр оюну өтүп жатканын жакшы билесиздер. Жана спорттук бөлүмүндө көкбөрү мелдеши А тобунда Өзбекстан жана Түркия улуттук курамаларынын кездешүүсү экинчи 20 мүнөттүк башталып олтурат. Азырынча сандык катыш 3-0 алдыда кызыл кочкул түстөгү Түркия улуттук курамасы. Биринчи 20 мүнөттүк туурасында айта турган болсок, чүй дегенде эле түркиялыктар арыдан бери бир улактын эсебин таап, атаандаш тайгазанына улакты таштап, оюндун демилгесин колго алып, жаңылбасам 20 мүнөттүктөн акыркы 17-чи мүнөтүнө чейин аябагандай жандуу оюн көрсөтүп турду. Ал эми Өзбекстан улуттук курамасы жерден улакты мыкты эңгени менен алардын уюмдашкан оюну анча жүрүшө бербей, оюндун жибин колдон чыгарып жиберүү менен 3 ирет өз тайгазанына
улакты өткөрүп жибергенин дагы көбүңүздөр көрүп алдыңыздар болуш керек. Ал эми жаңыдан коомдук биринчи каналга бурулган телекөрүүчүлөрүбүзгө айтып өтөбүз. Сиздер жергебизде биринчи ирет өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан баян алып берүүгө күбө болуудасыздар. Ушурда эми спорттук бөлүмүндө көк бөрү мелдеши Түркия жана Өзбекстан улуттук курамаларынын ортосундагы оюн 5-катар санындагы бул Исмаил Атылган аттуу түркиялык чабандес топ жарып чыгып, анын улакты тай казанга таштап кетүү аракети оңунан чыкпай калды. Дал болсо ат үстүндө турган бул Исмаил Атылган мына эми алдындагы буданын арыдан бери алчылантып оюндун токтоп калуу себеби бул эми Атылгандын бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кетүүсү. Рамис мырза, ошол биринчи 20 мүнөттүк сизге адис катары кандай таасир калтырды? Эмне оюнду көрүп алдыңыз? Эми биринчи бөлүк жөнүндө айтып өтсөк, мындай бир эле команда үстөмдүк кылгандай болду. Сиз өзүңүз айтып өткөндөй, өзбек командасы жерден эңгени менен нар жагы арты уландысы жок болуп атат да. Булар жакшы, өтө кыйын жумушту жакшы кылышып атат. Негизги жерден көтөрүш абдан кыйын эмеспи? Бирок андан кийинки чабуул, ошол улакты жеткирүү, казанга салуу бул багы практиканын жоктугунан деп ойлойм да. Булар көп өздөрүнүн улуттук оюну дагы ушинтип жерден эңип эле жөнөкөй жерге таштай бере деген биз ошондой маалымат көрдүк да. Булар азыр казанга жеткизип дагы нары ушул бир 50% жумушту кылып, 50%ын кыла албай кылып атат. Ошон үчүн оюну жүрбөй атат. Ал эми түрк мамлекети жөнүндө айтып өтсөк, булардын аттары дагы жакшы үйрөтүлгөн экен. Балдары дагы мындай ушул өзү мындай тайгазан оюнуна мындай көп практикалык түрдө ушул көп практика кылган окшойт да, көп ойногон билинип турат. Мына көрдүңүздөр. Аппале. Азыр дагы экөөлө салып кетишти. 4-чү жана 7-катар санындагы Нусрет Жингөс менен Якуп Тимур алардын кош аракети үйдөөсүнө чыгып, эсеби 4-0-гө айланып калды. Көк бөрү боюнча өтүп жаткан оюнга кайтып келе турган болсок, Түркия жана Өзбекстан улуттук курамаларынын ортосундагы эсеп саны 4-0 бойдон түркиялыктардын пайдасында жана кайрадан оюн эми тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен уланат. Рамис мырза, экинчи 20 мүнөттүккө өзүңүздүн байгыл адис катары кезинде биз билебиз, сиз көбүбүзгө белгилүү болгон Рассвет клубунда дагы алгачкы оюндарыңызды өткөрүп көргөнсүз. Анан кийин кайра Талас командасында байгыл улак тартуунундагы өзүңүздүн байгыл жон териңиз менен сезген адис катары экинчи 20 мүнөттүктө кандай оюнду биздин көрөрмандар көрө алышты? Экинчи бөлүктө бир эле улак салынды, өзүңүздөр көргөндөй. Түрк мамлекетинин дагы баягы өздөрүнө жараша ыкмаларын колдонуп, өзбек мамлекети да жакшы коргонуп, жакшы оюн жүргүзгөнүн көрдүк. Бирок канча аракет кылсын, ошо экинчи бөлүк 1-0 эсебинде Түркия мамлекетинин пайдасына чечилди. Ооба, мына бул жерде эми кезектеги кым кууттук, муну купкана пайдаланган Түркия улуттук кураманын өкүлдөрү 5-чи улактын сүрөтүн тартышты дагы. Өзбекстандыктардын тай казанына улак менен толуп чыкты жаңылбайбын белгилүү. Мына бул сиздер көрүп турган бул түркиялыктардын Аюпхан Кошар аттуу Түркия улуттук курамасынын жетекчиси. Албетте, аны мөөнөтүнөн мурда эле жеңиши менен куттуктап баштады көрүнөт. Менен улак дал болсо жашыл түстөгү Өзбекстан улуттук курамасынын карамагында ойнотуп жаткан бул ошол эле Фахриддин Маликов окшобойбу. Тайгазанга жалгыз өзү келип мынантип арыдан бери таштай салуу аракетин көргөн, бирок
үйдө үстүнө чыкпай калды. Бул эми эсеп 5-0 бойдон Түркиянын пайдасында сакталып калат дегенди билдирет. Ал эми биз азыр майдан үстүндө кайрадан жекеге чыгууга орун берүүдөбүз. Рамис мырза, сиз жеке эле көк бөрү боюнча эмес, ошондой эле баягы аргымактардын баягы туркусу тулпар кейиптенген буданды дагы бир көз караш менен жазбай тааныган адис катары да билебиз. Ушул эки жаттын ортосунда кайсыл тараптын тагыраак айтканда кайсыл буданы сиздин көзүңүзгө түштү эмнеси менен? Мага бул Түркия мамлекетинин могу жекеме-жекеге бири-бирге чыгып аткан аты абдан мага жакты. Бет маңдай дагы жакшы барат экен, жакшы капталдайт экен. Ошол аттын күчү көп пайда берет. Аппале ага чейин түркиялыктар 6-улакты атаандаштын тайгазанына жеткирди дагы. Алардын жетекчиси Айыпхан Кошардын кубанычына чек жок. 6-0 эсебинде кызыл кочкур түстөгү түркиялыктардын алдыда келе жаткан маалы. Рамис мырза, Өзбекстан улуттук курамасы жерден иңүүсү аябагандай көзгө толумдуу деп баса белгиледиңиз. Жана бизди угуштуу айтор тайгазанга бир улакты жеткирип тынышты. Ушуну менен тим болобу же дагы бир ташталган улактарды биз көрө алабызбы? Бутте балким ушул өзбек өлкөсүнүн аттарын жакшы чуркап аткан себеби да ошол болушу мүмкүн да. Аттары балким жер үшөп жер үшөйт деп коебузго. Жакшы келди. Чеберчилик аты биртке тайгазанга жакындаганда алыстап кетти көрдүңүздөр. Баланын баягы эсептеп келаткан акылындагы нерселердин баары ишке ашпай калды да. Ооба. Ойлоо менен ылдамдык туруп аракет коошпой калды. Бир аз тажрыйбанын жетишсиздиги көрүнүп калды көрүнөт. Ошондой да болуп калды. Экинчисин салып кетишти. Аппале. Эми гана Өзбекстан улуттук курамасы эсепти 6-2-ге айлантып, булар эми кийинки оюнча кийинки боло турган беттештериге болгон күчүн сактап жаткандай. Ооба, ортодогу алып баруучунун айтуусу боюнча саналуу гана көз ирмемдер болгону секундтар калыптыр. Бул оюндагы түркиялыктардын жеңиши менен албетте күйөрмандардын атынан куттуктап кетебиз. Кимге бул жыйынтык жаккан болсо, анда эртеңки күнү дагы бул оюндардын мааниsin көрө аласыздар. Ал эми бул оюнду көрүүгө сиздер үчүн боюнча Талас облустук федерациясынын вице-президенти Рамис Кудайбергенов бизге жардамдашып отурду. Ал эми беттеш 6-2 эсебинде Түркия улуттук курамасынын пайдасында аяктагандыгын белгилеп, биз сиздер менен кийинки оюндан жолукканга дейре кош айтышпайбыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал алгач ирет өтүп жаткан бүткүлдүү көчмөндөр оюнунан баян алып берүүсүн улайт. Азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин көк бөрү боюнча А тобундагы Афганистан жана Кыргызстан эки улуттук курамаларынын ортосундагы топтук оюндар алкагындагы беттешти көрө аласыздар. Көк түстөгү кийимчен бул Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук курамасы. Ал эми кызгылт түстөгү бул Афганистан курама жааты. Эмесе келиңиздер. Туп-туура 60 мүнөткө созулчу бул оюнга баштан аяк көз салып, ичке толгон черди жасчу оюн орун алат десем анда жаңылган болбоймун. Ал эми Чолпон Ата шаарынын ат майданында жаңыдан оңдолуп курулган ат майданында көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан беттеш саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Ал эми бул оюнду баштан аяк көрүүгө биздин кичинекей кеңсе студиябызда
Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын пресс катчысы, көбүңүздөргө белгилүү болгон спорттук кабарчы, комментатор агабыз Табылды Асыгалиев. Саламатсызбы, Табылды ага? Студиябызга кош келиңиз. Эмесе, салган жерден эле ортодогу эл аралык даражадагы калыс, жаңылбасам бул Асан Бектурганов агабыз болуш керек. Ышкырык берери менен биринчи болуп улакка колу жеткен бул Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук курамасынын өкүлү. Албетте, мындай Ирактан туруп, эн белгилерин, катар сандарын ажыратып билүү бир азга кыйынга турууда. Аздан соң көнүшкөндөн кийин биз эми бардыгын тең жай менен сайметиреп айтып баяндап берип турабыз. Ага чейин эмесе келиңиздер, тараптардын көжүрмөн курамы менен тааныштырып алалы. Шарттуу түрдө майдан ээси болгон Афганистан улуттук курамасы алар кызгыл түстө. Эмесе алардын биринчи катар санында команданын капитаны Самилла Хабиби, экинчи Мухаммад Разек, үчүнчү Рахман Шах Азизи, төртүнчү Зекруддин Азими, бешинчи Абдул Разаул Разаули, алтынчы Дин Мухаммад Какар, жетинчи Хабибул Рахман Гафси, сегизинчи Фазыл Миналлах Наеми, Абдул Марауф Рауфи, 10-чу Гулам Али Бадахши, 11-чи Нуруллах Хакими, 12-чи Мах Бободин Азими. Анткени менен өзүбүздүн экинчи улуттук курамабыз, тагыраак айтканда бул Нурманбет Койчукеев болуш керек. Ал улакты оң такымга кыстарды дагы түз эле аттын оозун Тайгазанды көздөй салып, Азиянын мыкты оюнчусу Нурманбет Койчукеев Тайгазандын жанында жалгыз өзү бир топ афгандыкты сапырып кирип барууда. Натыйжасы эмнени берет болду экен? Арыдан бери көрүлгөн аракет жана Нурманбет Койчукеев азырынча улакты бөктөргөн. Байкадыңыздарбы, чап кенедей жабышканы афган көкбөрүчүлөрү дагы етпетинен кете Нурманбет Койчукеевдин жолун торогонго жетишкени менен бош аракеттин натыйжасы өлкөбүздүн экинчи улуттук курамасына биринчи улакты алып берип олтурат. Бале Нурманбет Койчукеев оюндун алгачкы мүнөттөрүндө эсепти 1-0 айлантты дагы. Азырынча биздикилер эми эмесе келиңиздер, көбүңүздөр көптөн күткөн мына бул кызыктуу оюнга баян алып берүүбүздү андан ары улап баштайлы. Улак жерде көк түстөгү кийимчен өлкөбүздүн экинчи улуттук курамы улакка биринчи колу жеткен бул азыр ким экенин 6-чы катар санындагы Фархат Бейшекеев алдындагы кой күрөңү менен аргымагын алчылантып жакшы эле Тайгазанды көздөй жакындап барган. Эмесе биринчи 20 мүнөттүк эсеп сандары 1-0 алдыда көк түстөгү өлкөбүздүн экинчи улуттук курамасы. Эми буга чейин биринчи А тобундагы биринчи оюнда Түркия менен Өзбекстан улуттук курамалары кездешип, ал жерде 6-2 эсебинде түркиялыктар жеңишке болгонун жакшы билесиздер. Мисалы мына бул баш айланткан ылдамдыктан кийин биз окуянын кандайча өнүгөрүн жакындан көрүп биле алабыз. Тайгазанды көздөй тик качырып барган Оба Калыс Кыдыков бул астындагы көк аты менен улакты эсепти 2-0 жеткирип биздикилердин алдыга чыгуу артыкчылыгы көз көрүнө болуп баштады. Эмесе оюндун биринчи 20 мүнөттүгүндө эсеп сандары 2-0 алдыда өзүбүздүн сүймөнчүк жигиттерибиз. Бул эми А тобундагы экинчи оюн. Мындан кийин эми Б тобундагы 2 беттеш бар экенин дагы жар салып өтүп, оюнга назар салуубузду андан ары улап баштайбыз. Албетте, бул жалпы жолунан көкбөрү боюнча өткөн оюндарга Кыргызстанды кошкондо 7 өлкөнүн өкүлдөрү келип күч сынашып жаткан мал. А тобунда Өзбекстан, Түркия, Афганистан жана өлкөбүздүн экинчи улуттук курамасы болсо, Б тобуна
Alтай және Орусияның Рамажатын өкілдері Тажикстан, Монголия және Қырғыз Республикасының бірінші ұлттық құрамасы айта-бұйта дегичекті болбой. Қырғыз Республикасының екінші ұлттық құрамасы бұны артындағы қатар саны бізге анчейін анық болған жоқ, бірақ бұл бірінші қатар сандағы Айбек Есеналиев. Айбек Есеналиев алдындағы Торатменен ал есепті 3-0-ге айлантып қойды. Ошол Афганистан ұлттық құрамасына жақындан байғыл таныштығыңыз бар. Бұлардың ошол ойыны ыкмалары, ойынға болған даярдыктары жана өзлөрүнүн алып жүрүүлөрү туурасында эмне айтып кете аласыз? Эми бул Афганистанда дагы улак илгертен бери ойнолуп келген, албетте. Булар бошкашы деп коет. Фарсы тилинде тажиктер менен ошо афгандар жанагындай торпок тартып ойноп жүрүшөт да. Анан биздин жаңы эрежеде кабыл алынган Көкбөрү оюнда булар кызыгуу менен келип ушу 2003-жылы биринчи эл аралык турнирде катышып кетишкен. Президенттик кубокта. Андан кийин мына биз кайрадан ошо быйыл бул Афганистандын көрүп атабыз командасынын келишин. Албетте кубанычтуу нерсе. Негизи биздин улуттук оюндарыбызды дүйнөгө таанытуу, мындан ары дагы кеңейтип, өлкөлөр көбөйө берет деген ойдомун. Албетте кубанычтуу нерсе. Жаңы команда бара-бара буларга да тажрыйба менен топтолуп ойнолуп кетет дейбиз. Арыдан бери birinci 20 minütlük sonuna gelip jetti. Esep 3-0 aldıda Gök Tüstөгü Kırgız Respublikasının ikinci uluttuk kuraması. Alemi ortadan 10 minütlük tınığı ötkөндөн кийин кезек ikinci 20 minütlük berildi. Айтып коюшубуз керек, жанагы Afgan ұлттық құрамасындағы көңіл жұбатчу Улакбы же есеп артықшылығын қысқартқан. Бұл 10-чу қатар санындағы Мирлан Сыражденов, астындағы Самурай аттуу буданы менен ат ойнотуп афгандыктарды алка-шалка терге бөлөп турган малы. Дале болсо Улак менен Мирлан Сыражденов Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук курамасы ишенимдүү түрдө алдыга чыгып баштады. Жаңылбасам, бул ат майданга көрүүчүлөрдүн сыйымдуулугу дээрлик 7000ге чукул болуп олтурат. Мына эмесе баштагы бир аз кичирээк болгон ат майданынын ордуна эми өзүңүздөр көрүп тургандай көзгө толумдуу, канча көрүүчү келсе дагы бардыгын өзүнө сыйдырып алчу ат майданыбыз өзүбүзгө белек катары калып отурат. Азыр эми оюндун өзүнө келе турган болсок, Афганистан улуттук курамасы биздин эми жигиттерибиздин алдында мектеп окуучуларынын балдарындай эле болуп калат жатат окшобойбу. Ошентсе дагы эми биздин жигиттерибиз дагы ишти бүткөн түргө келтирип койгону менен ал жерде эми афганистандыктарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берип коюшкандай. Бул эми кандай жыйынтык менен аныкталат? Албетте чабуул койгонго өтө ыңгайлуу учурду Афган улуттук курамасы колдон чыгарып койду. Ошентсе дагы эми келиңиздер, окуянын өнүгүүсү андан ары кандай нукта өнүгөт болду экен. Табылдагы белгилүү байгыл Голливуд деп коебуз. Ошол жактын белгилүү кино артисти Сильвестр Сталлоне өзүнүн кезектеги Рэмбо аттуу кино тасмасында дал ушул Афган жергесине барып биздин Көкбөрүнү ойнойт. Ошол тасманы көргөндөр дагы бар болуш керек. Тим эле кыргыздар чаап жаткандай эле кабыл алганбыз. Ошол кино эмнеси менен бизди багындырды? Чынында эле ошол биздин улуттук ат оюнубуз болгон Көкбөрүнүн ошол жакта сиз айтып койдуңуз, ал жерде бош кашы деп
аталатын ошол тасма чындап эле бул көчмөндөрдүн улуу оюну бар экенинен дүйнөгө даңазалаган. Анан бүгүнкү күндө ушул биздин көчмөндөр оюнубуз эмнеси менен ушул дүйнөлүк коомчулукту таң калтырат деп ойлойсуз? Өзүнүн каада салты менен, улуттук үрп адаты менен, улуттук оюндар менен албетте дүйнөгө таанылат. Ошонусу менен кызык. Мына көптөгөн көрүүчүлөр чет өлкөдөн келип меймандар отурат. Тек гана ушул кыргыздын каада салтына, үрп адатына жана кол өнөрчүлүктөрүн көрүп, мына ар кандай көргөзмөлөр болуп атат. Мына биздин Кырчын деген жерде, Эскелде. Бул жерде улуттук оюн өтүп атат Көкбөрү боюнча. Руфордода тогуз коргоол, ордо оюндары, күрөш оюндары өтүп атат. Мына ушундай улуттук оюндар эмес, биз өзүбүзгө тартып, өзүбүздүн кооз жаратылышыбызды, ажайып кооз эскелибизди көрсөтүп атабыз. Кайрадан оюн ишиги өзүбүздүн жигиттерде жана мына мынтип баш айланткан ылдамдыкта бара жатып улакты так гана тайгазанын төбөсүнөн ылдый таасын түшүрүү. Бул эми бир гана келсе биздин жигиттердин гана колунан келет окшобойбу? Сөзүңүзгө кошумча табылдаган мына ушул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда чет элден келген ошол журналисттерди эң биринчи кезекте ушул биздин кылым карытып, улутубуздун мамлекеттүүлүгү сакталып, анын себеби эмнеде? Ошол эле улуттук каада салт оюндарында экенин билишип, ушул эмне болгон кайсыл улуттук каада салт оюндары кандайча ушу таасир эткендигин изилдеп жатышкан чыгар. Бул эми көпчүлүгүнө жаңылык да болуп калышы мүмкүн, себеби дүйнөнүн билесиздерби, бизге жеткен маалыматтар боюнча 18 өлкөсүнөн келип 120 журналист, бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, алардын ичинде эл аралык 20 массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келип, көбүңүздөргө белгилүү болгон BBC, бул Улуу Британиянын каналы, Россиялык Россия, Russia Today, Швециянын Истимай телеканалы жана Монголиянын UBS менен Түркиянын ТРТ Ава жана ошондой эле Катардын дүйнөгө белгилүү болгон Аль Жазира, Түркмөнстандын Спорт, Афганистандын Нурин ТВсы, Азербайжандын Бахибер жана Баку жаңылыктары, мына ушундай жана ошондой эле Германиянын дагы журналисттери келип, абай салып, бир чети бир кумардан чыгып жаткан болсо, экинчиси өзүлөрүнө керектүү болгон маалыматты топтоп, биздин ушул улуу көчмөндөрдүн оюнун бир эсе даңазалап, дүйнөгө жар салат деген дагы ишеним бизде чоң. Албетте, эң башкы кызыктуу спорттук оюндарынын бөлүгү бул Көкбөрү экени дагы талашсыз. Бул жерде эми жогорку ылдамдыктагы оюн кимди гана болбосун көңүлүн курсант кылары дагы бышык. Улакты өзүнө алган бул Нурманбет Койчукеев, байкадыңыздарбы? Өзүнүн кандим болгон мындай улакты өңөрүп алып, андан кийин барып бир кол менен таштоо бул Нурманбет Койчукеевке тийиштүү сапаттардын бири. Эсеп 6-0. Бул эми жеңишке болгон ишенимдүү билдирме деп койсом дагы жаңылбайбыз. Ал эми оюндун өзөгү туурасында айта турган болсок, табылдаган 2003-жылы болгон Афган улуттук курамасы менен болгон оюндагы айырма менен азыркы болуп жаткан оюндун айырмасын белгилей кетсеңиз, кимиси канчалык жогору көздөй өсүп кеткен? Эми чынын айтсак, булардын деңгээлинин айырмасы деле билинбейт. Себеби биз мына 10 жылдан ашык бул команданы көргөн эмеспиз. Афганистанда жана айтып кеттик, жалпы жанагындай жапмай деп коебузбу, аламан улак өтүп жүрөт, торпок тартышып. Ал эми момундай тайгазанга өткөн оюндары жок болсо керек деп ойлойбуз. Ошон үчүн мына биздин бүгүнкү мелдешибизге катышып атканы бул өзүнчө ийгилик болуш керек. Албетте 10 жыл мурда башка командалар келген, анда башка оюнчулар болчу. Бүгүнкү ойноп аткан оюнчулар жаңы, мүмкүн алардан да жашыраак оюнчулар келиптир, алар да келип таалим тарбия алып жерден тажрыйба топтоп кетет деген ойлойбуз. Улак кайрадан борбордук чийиндин жанында жана биринчи эле сунулган жигиттерибиздин колу улакка жетип,
Улақты жерден байма-бай біздікілер шыпырып кетішуді дағы Афган ұлттық құрамасы улағы жоқ ойнауға арғасыз болуда. Азыр эми 6-чы катар санындағы Фархат Бейшекеев қой күрең атты өзінің күрең аты менен ат ойнотуп афгандықтарды алардын коргонуусун башын маңгылууда. Бұл эми Фархат Бейшекеев тағырағы бұл 12-чі катар санындағы Айбек Иманалиев. Айбек Иманалиев Агуэро атты буданы менен келип чабуулду бүткөн түргө келтирейин деген, бирок өзүңүздөр көргөндөй улак Тайгазанга барып таамай түшкөн жок. Бирок бул эми кай бир деңгээлде биздин жигиттер үчүн машыгуунун учурундагыдай таасир калтырдуу көрүнөт. Азыр эми улакты Афган улуттук курамасы дагы бөктөрүп алып, алар дагы есеп санын кыскартууга далалатты жакындан көрүшүүдө. Тайгазан дээрлик ээсиз бош калган, бирок афгандыктардын аракети бул сапар оңунан чыкпай калды. Айта буйда дегичектүү болбой, кандайча 2-20 мүнөттүктөн 30 секундасы калып калганын дагы биз байкабай калыптырбы. Сон 2-чи катар санындагы ул Айбек Иманалиев. Кызгыл түстөгү бул Афганистан улуттук курамасы. Ал эми аларга каршы өлкөбүздүн 2-чи курамасына кирген топ көк түстөгү кийим менен оюн өткөрүп жатканы маалы. Кайрадан улак биздин жигиттерде жана 10-чу катар санындагы Мирлан Сраждинов менен бул Фархат Бейшекеев экөөнүн кош аракети азырынча эми чабуулдун түйүлдүгүн түзүп жогорку ылдамдыкты арттыруу менен атаандаштардын Тайгазанын көздөй чүй койгонго аракетти Фархат көргөн. Кайрадан улак биздин жигиттерди азырынча алар эч бир чоң каршылыкка дуушар болбостон өзлөрүнө ыңгайлуу оюнду уюштуруунун өңүтүндө. 20 мүнөттөн 3 бөлүктөн турган оюн жана бул 10-чу катар санындагы Мирлан Сражденов самурай аттуу аргымагы менен 33 жаштагы Бөрлү Көкбөрү клубунун мыкты оюнчусу эсепте эми алып баруучу белгилегендей 8-0 айлантып койду. Бул эми чоң айырмалуу эсеп. Азыр ириде Афган улуттук курамасында көңүл жубатчу улакты таштоо зарыл. Азыр биздин жигиттерибиз оюнга алаксып калган бардыгын унутуп эле салбаса, оңой менен өз Тайгазанына атаандашты жуутпай жатканын дагы көрдүңүздөр. Ал ортодо Афган улуттук курамасынын 8-чи катар санындагы оюнчусу Фазыл Меналлах Наеми. Фазыл Меналлах Наеми оюн эрежесин бузгандыгы үчүн эми жаза мамыга байланып калды. Улакты өңөрүп алган бул өзүбүздүн жигитибиз. Анткени менен анын колунан Афган улакчысы Абдул Марауф Рауфи кандайча жулуп алды, бул бизге эми табышмак деңиздерчи. Балким биздин жигиттерибиз атаандаштардын да гындыны толук өчпөстөн көңүл жубатчу улагын таштап алсын деди. Айтор айтыш кыйын, бирок ошентсе дагы афгандыктар оңтойлуу делген 2 эмес 3 учурду колдон
чыгарып жиберишкендигин өзүңүздөр дагы жакшы көрө алдыңыздар. Талдагам. Ушул көкбөрү оюнун жакындан билген адис катары жалпы жонунан ушул катышкан курама жааттардын улуттук курамалардын ортосунда жеңишке болгон баш талапкерлердин аттарын атай кетсеңиз эгер мүмкүн болсо. Эми албетте бизде негизги талапкерлер Кыргызстан менен Казакстан командалары болгон. Биз канча жылдан бери, мына 15 жылдан бери ойноп келатабыз. Биздин негизги атаандаштарыбыз бизди жеңип жүргөн дагы байгелүү орундарды ээлеп жүргөн да Казакстан болгон. Тилекке каршы бул команда быйыл келген жок. Эмне себептен экенин мен ачык айта албайм. Себеби белгисиз болуп турат да. Албетте мына былтыртан бери 1,5 жыл мурда айтылган көчмөндөр оюндарына чакыруу кеткен казактарга. Бирок бул турнирге катышпагандыгы албетте команданын Казакстандын өзүнүн эле бир кемчилиги болуп эсептелет. Казакстан келбесе деле мына биздин башка Афганистан, Монголиядан келип атат, Турциядан келип атат командалар. Эгер Азия былтыркы өткөн Азия чемпиондугун татыктуу жеңип алса, балким келет беле. Албетте эгерде оюн туура таза өтсө, биздин көрөрмандардын баардыгы эле жакшы билишет ал Астанада болгон оюнубузду. Сөзүбүзгө кошумча Нурманбет Койчукеев ал ортодо эсепти 9-0 айлантты. Өзү 8-чи катар санында астындагы Lexus аттуу аргымагы менен 25 жаштагы бул былтыркы өткөн Азиянын эң мыкты оюнчусу деп табылган көкбөрүчүбүз ошентип эсепте 9-0 айлантып, учурда Кыргыз Республикасынын 2-чи улуттук курамасы ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан маалы. Мен жанагы өзүмдүн сөзүмдү улантайын дегеним ушу Казакстан командасы келбесе дагы мына биздин биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун деңгээли жакшы деп ойлойм. Албетте мына жаңы командалар ойноп атат. Казакстан командасы былтыркы Астанада өткөн Азиянын биринчи ачык чемпионаты деп аталган турнирде биринчи орунду ээледи, бирок анын бар тең эреже бузуу менен өзүлөрүнүн калыштары менен болгон жеңиш болду деп ойлойм. Ал эми чындап келсек бул Казакстандын эле ачык чемпионаты сыяктуу болуп калган Астанадагы былтыркы турнир. Ал жерде өтө көп катачылыктар кетип, ошондон уялдыбы же бизге дагы келгенде коркучтуу эмнедир себептер менен ушу Казакстан командасы келбегени өзүлөрүнүн эле уятка деп ойлойм. Ал эми ушул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн алкагында көкбөрү мелдешинде өзүңүздүн оюңузча финалга чейин бара турган жааматтардын ысымдарын атайлар. Бизде албетте эми бул турнирде биздин эки командабыз ойноп аткандан кийин негизги байгеге талапкерлер биздин Кыргызстан 1 менен Кыргызстан 2 деген командаларыбыз болуп атат. Бирок алардын бул эки команда кимиси жеңерин мен айта албайм. Себеби биздин курама командабыз экөө тең күчтүү, абдан күчтүү. Биринчи командада Талас командасынын негизги курамы Талас командасынын оюнчуларынан куралган 7-8 оюнчу бар. Ошондой эле Кабылан командасынын Урмат Мусаев, Сусамырдан Рустам Тыналиев деген оюнчу, Достук командасынан Байыш Ниязов деген биздин атактуу оюнчулар кошулган, ал жакта Белек Мукаев деген балдар бар. Мына ошолор биздин биринчи курама командабызда. Ал эми мына азыркы биздин көрүп аткан командабыздын негизги оюнчулары бул жарымы Рассвет Сусамыр командасы, жарымы Бөрүлү командасынын оюнчулары. Нурманбет Койчукеев жаңы эле кандайча эсеп артыкчылыгын 2 орунду санга айлантып койгонун көрдүңүздөр. А тобундагы экинчи оюндун жеңүүчүсү ким экенин өзүңүздөр дагы жазбай билип калдыңыздар. Ал эми мындан кийин Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасы Монголия улуттук курамасы менен жолугарын айтып өтсөк көбүңүздөргө кызык болуш керек. Ошондой эле ал топто Russia менен Тажикстан курама жааты дагы кескелет. Демек биздин алдыда көрчү кызыктуу оюндарыбыз али алдыда. Бул болсо сол такымга улакты бултактатып бастырып алган Афган улуттук курамасынын өкүлү улакты алаарын алып андан ары эмне кылышты айласын таппай акыры өз өнөктөшүнө өткөрүп берип жаны тынды белем. Бул жерде эми Афган курамасынын жигиттери дагы
Göngül juvatçı ulaqtı. Salып alады deşti Aytor. 12-chi qatar sanındagi oyuncusu Mahabobodin Azimi жалгыз улакты өз өлкөсү үчүн таштап, көрүп турган көкбөрү күйөрмандардын көңүлүн бир курсант кылып койду көрүнөт. 3-20 мүнөттүктагы акырындан соңуна чыгып барат. Азыр эми арынын уюгуна тийип алды көрүнөт Афган көкбөрүчүлөрү арыдан бери. Кыргыз Республикасынын 2-чи улуттук курамасынын өкүлдөрү Катар саны 1-чи бул Айбек Эсеналиев. Бөрлү көкбөрү клубунун белдүү оюнчуларынын бири, 2-чи улуттук курамабыздын топ башчысы. Эсепти 11-1ге өзгөрттү дагы. Birinci Kırgızistan kuramı Калдага ошол коноккойдо жаткан Афган улуттук курамасынын аргымактары туурасында эмне айта аласыз? Кандай табына келип даярдалган экен? Айырмачылыгы кандай дегенде? Биздин көкбөрү турниринде мурда сүйлөшүлгөндөй макулдашылган эреже боюнча ойноп атабыз. Бардык командаларга сырттан келген командаларга Кыргызстандын көкбөрү командалары аттарды беришкен. Мисалы Афганистан командасына ошол эле биздин Ысык көл областынын командасы ат дайындап, биздин Бостери айылынын жигиттери, ошол эле Чолкун атанын жигиттери ат беришкен. Ошол эле жана Өзбекстан командасына, Турция командасына дагы биздин көкбөрү федерациясындагы ар бир клуб ушундай атайын мурда макулдашылган боюнча аттар дайындап беришкен. Себеби ар бир команда аттар менен келген азапка турат экен. Чегарадан өтүү, таможня деп ал жерде ветеринардык текшерүүлөр өтө көп оор маселелердин бири бизде. Ошон үчүн мурда макулдашылгандай кыргыз жигиттери командалар аттар дайындап коюшкан. Азыр эми улак кайрадан жерде биз көрүп тургандай оюндун бүткөн түрү бул эми өлкөбүздүн жигиттеринин жеңиш менен аяктарын бөркүбүздөй эле көрөбүз. Бир эле керемет иш болуп кетпесе, Афган улуттук курамасы оюнчулар кийинки жолугушчу оюн туурасында ойлонуп жатат окшойт. Ал ортодо кезектеги Афган улуттук курамасынын өкүлү ачык калган тай казанды абалды бошко кетирип жиберип, эсеп эми баштагы тейде 11-1 айырмасында сакталып отурат. Ошондой эле бул көчмөндөр оюнуна карата бул дүйнөлүк оюндардын алдында өзүбүздүн ички көпчүлүктү кызыктырган көкбөрү боюнча мелдешибиз бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө арналган Кыргыз Республикасынын президенттик кубогу дагы болуп өттү. Талас көкбөрү клубу баштагы 2005-жылы жетишилген ийгилигин кайталап бул президенттик кубокту утуп алганын көбүңүздөр жакшы билесиздер. Эмне болуп кетти? Бул сапар афгандыктардын экөөсү барып тай казанга улакты таштай албай суу болушту көрүнөт. Тоскоол болгон эч ким жок. Бул эми биздин жигиттерибиздин ырайым кылганыбы же атаандаштарын сынагысы келгениби айтып болбойт. Бирок 12-чи катар санындагы афгандыктардын Махбубодин Азими аттуу тас чыйрагыраак жигити бар окшойт. Ошол керекке жарап эсепти 11-2ге айланды дагы. Бул эми боюнча афгандыктардын соңку улагы болуп калды көрүнөт. Ошон менен 3-чү бөлүм бүттү. Айтылгандай эле жыйынтыктоочу 3-20 мүнөттүктагы аягына келип жетти. 11-2 эселүү айырма менен Кыргыз Республикасынын 2-чи улуттук курамасы жеңишке жетип,
Эртеңки күнү эми алар өзлөрүнүн А тобундагы атаандаштары Өзбекстан жана Түркиянын бирөөсүн күтүп алат. Булар эми эгерде тең тайлашар команда. Бул оюн менен биз сиздер менен кош айтышпайбыз. Алдыда дагы Кыргыз Республикасынын биринчи негизги улуттук курамасы менен Монголия курама жааты кескенин белгилеп өтүп, баарыңыздарды дал ушул оюнда күтүп алабыз. Коомдук биринчи канал дале болсо Чолпон Ата шаарындагы ат майданынан көчмөндөр, өткөн күндөрү көчмөндөр оюнунан баян алып берүүсүн улантат. Көк бөлүү боюнча өтүп жаткан топтук оюндар азыр эми аздан соң Б тобунда Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Монголия курама жааты кескелет. Сары түстөгү бул Монголиядан келген көк бөрүчүлөр экенин байкадыңыздар болуш керек. Ал эми биздин негизги курамды түзгөн жигиттерибиз тешил түрдө кызыл түс менен майдан талаасына чыгууда. Шерифбеков формат, булар фамилияларын билесиздер. Канчаланган жылдардан бери ойнап жаткан эң мыкты оюнчуларыбыз. Сүйүнбаев Айдин, Тойбендиев Марлис, Анарбек уулу Сейитбек, Орозбаев Жолдошбек, Равшан уулу Урмат, Насакеев Улам, Ниязов Байыш, Мусаев Урмат, Мукаев Белек, Тыналиев Рустам, Досманбек уулу Мына ошентип 12 оюнчу кызыл формачанда Кыргызстандын курама командасы. Ал эми Монголия командасында биринчи номерде Цымбал, экинчи номерде Чойбал, үчүнчү номерде Батырху. Шап кеттик эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн башталды. Oyundan от чыгат, бирок жолу жок деп коет. Албетте, эки тараптын жеңишке жетсем деп умсунат, бирок сан эме аябагандай өзү немелер экенин дагы жакшы билебиз. Жыйынтыгында кимиси кандай санаттыкчылык менен жеңишке болот. Биз эми оюндун жүрүшүндө гана көрүп биле алабыз. Азыр эми улак дале болсо Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасында мына оюн негизинен атаандаштын жарым талаасында өтүп жатканын жакындан көрүүдөсүздөр. Мына эмесе көптөн көп күттүргөн биринчи улактагы Тайгазанга таамай түшүп, 6-чы катар санындагы ошол эле Рустам Тыналиевдин жакындан бери ойногон өнөктөшү Жоки Орозбаев Айсары аттуу бууданы менен оюн эсебин ачты дагы. Биздикилер эми 1-0 эсебинде алдыга чыгып баштады. Жоки Орозбаев бул 28 жаштагы чабандес Талас шаарынын Талас Көкбөрү клубунун мыкты оюнчуларынын бири. Табылдага. Мына ошол Көкбөрү оюнун ошол эле Монголия дейбизби, Тажикстан, коңшу биздин ушул оюнга жакындан кызыккан өлкөлөр жаңы эрежелерди кандай кабыл алып, ошонун үстүнөн кандай иштеп жатышкандыгы туурасында эмне айта алабыз? Эми мына бул Монголия командасынын өзүнүн ойноп жатышы эле бул жерде өзүнүн кызыгуусу артып аткандын белгиси да. Ошондой эле Афганистан командалары. Эми канчалык деңгээлде бул өзүнүн өлкөсүндө ойнолуп жатканы мага азырынча белгисиз. Мүмкүн мына бизде Азия чемпионаты эмдиги жылы Турцияда өтөт. Кийинки жылдары Монголияга дагы ушундай биздин улуттук көкбөрү оюнубуз өтүп калат деген ойдобуз. Азия чемпионатынын экинчи
чемпионаты Турцияда болса, 3-чү, мүмкүн Монголияда өтүп калышы. Азыр улакты дале болсо биздин жигиттерде Мамат Эмет чымын коюн болот, Тайгазамды көздөй сук-сурула жөнөп баруусу кандай жыйынтыкты берет болду экен. Албетте ылдамдыкты арттырып алгандан кийин оюнчуну токтотуш кыйын. Бул 7-чи катар санындагы Байыш Ниязов. Уютулган кара күчкө ээ болгон Байыш Ниязов алдындагы япончиги менен улакты Тайгазанга таасын таштады дагы эсепти 2-0 айлантты. 31 жаштагы Байыш Ниязов учурда Ош облусунун Достук Көкбөрү клубунун эң бир көзгө басар оюнчулардын бири. Байыш жөнүндө айтсак эми сөз түгөнбөйт болуш керек. Ал дагы улуттук курамабыздын мүчөсүнө киргендиги бул тегин жерден эмес. Анын бир туугандары Манас, Кыяз, Ниязов аттуу бир туугандары улакты укмуштуудай чоң чеберчилик менен тартарындагы көрүп билип жүрөсүздөр. Жаңылбасам Байыштын учурда мыкты спорттук калыбында экенин дагы оюндардын жүрүшүндө көрө алганбыз. Себеби анын спорттук калыбы болгондо дагы кара күч абалы болуп көрбөгөндөй мыкты деңгээлде. Эми бул Байыш Ниязовдардын өзү бир туугандар, булар өзү улакчылардын үй бүлөсүнөн да. Алардын агасы Жаныш бар. Ошол Жаныш инилерин үйрөтүп таптап, мына эң мыкты оюнчулардын катарына кошулуп аткандыгы булар биздин Өзгөн районундагы жигиттер абдан ушу улакты мыкты ойноп келишет да. Ошол эле Кыяз жана инилери, Кыяз менен Манас дагы татыктуу, биздин курама командага татыктуу оюнчулар болчу. Эми 12 оюнчу экен, бул биздин курама команданын машыктыруучулары. Бүгүнкү учурда башка оюнчуларды алыптыр. Алганда бизди оюнчулар тандаганда алардын минген аттарына да карашат да. Алардын аты да жакшы болуп төпкө ишкен жана оюнчунун өзүнө аты менен командага кошулган үчүн. Кечиресиз, ал ортодо Урмат Раушан уулу Акбар аттуу аргымагы менен ортодон Какжара кирип, атаандаштын коргонусун сапырып чыгуу менен 3-чү улакты Тайгазанга таамай түшүрдү дагы. Көрмандардын алкоосуна татып олтурат. 3-0 урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул биринчи 20 мүнөттүктүн кап ортосунда болуп өткөн көрүнүш. Урмат Раушан уулу Талас Көкбөрү клубунун мүчөсү, оюнчусу 25 жашта. Жана анын атасы Раушан мырза дагы кезинде укмуштуудай көзгө толумдуу оюну менен көпчүлүктүн эсинде калган болуш керек. Жана кезектеги биздин жигиттерибизден аракети 12-чи катар санындагы улуттук кураманын эң жаш оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу улакты таптак еңип кетти дагы. Эми чабуулду өз Тайгазан жанынан баштайт окшойт. Эки атаандаштын оюнчусун жазгырып өтүп, зордун зору дегенде гана монгол көкбөрүчүлөрү Сейитбектин жолун торогонго жетишти. Азыр эми улак чейиндин сыртында чыгып калган жок. Монголия дагы өзү, монгол эли дагы ошо ат үстүндө өскөн жигиттер менен таанымал. Азыркы дагы Чыңгызхан баатырлар менен ат үстүндө мыкты ойношсо керек. Алардын чындыгын айтайын, азырынча бүгүн жана былтыркы Астанадан көргөм оюндарын. Ал жерде жана айтып кеттим, Монголиядагы казак улутунун жигиттер келип ойношкон. Ал жакта оюндар демек мен ойлойм, ошол эле казак жигиттери Монголия элин ойноп жүрүшсө керек. Улан Кыбыраев команданын топ башчысы, капитаны деп койсок туура болот. Эң бир акылдуу оюн көрсөткөн көкбөрүчүлөрүбүздүн бири, майдан үстүндөгү абалды жазбай
окуп билип турчу сапаты бар. Мына Улан Кыбыраев астындагы Евро аттуу аргымагы менен эсепти 4-0-гө өзгөртүп койду. Сөзсүз түрдө өзүнүн улуттук курамасынын пайдасына. Барган сайын убакыт азайып, ортодогу эсеп артыкчылыгы улуттук курамабыздын пайдасына өсүп барууда. Бул эми биринчи кезекте ошол жигиттерибизден, ишенич арткан оюнчуларыбыздын алгылыктуу ойноп жаткандыгынан кабар берет. Кайрадан улак жерде неченчи ирет улакты жогору көтөрүп сууруп чыккан бул биздин оюнчулар. Урмат Мусаев өзүнүн алдындагы Вулкан аттуу буданы менен оюнга аралашып баштады. Башта биз Урматты БТР менен гана элестетип көнүп калганбыз. БТР дегенде Урматты, Урмат дегенде БТРди кошо чогуу элестетип көнүп калган жаныбыз. Азырынча эми Вулканга эмиден гана көнүп барат окшобойбуз. Бу жана Урмат Мусаевдин жеке жалгыз өзү кооптуу абалды жаратуусу. Эгер деле үстүн алдында БТР болгондо анда улак эбак эле Тайгазандан орун тапмак. Бул сапар эми Урматтын жаза басуусу бул эми анын спорттук калыбынын кемип калуусунан эмес, болгону БТРдин болбой чыкпай калуусунан десем жаңылбаймын. Ошентип биринчи 20 мүнөттүк дагы соңуна чыгаарына өтө аз калды. Дээрлик 1 мүнөткө жетпеген убакыт деп билдиришүүдө. Сиздер көрүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөлүм боюнча өтүп жаткан топтук мелдештер. Азырынча эсеп 4-0 алдыда Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы. Талдага ошол касиеттүү Ысык көл жээгинде көк бөрүнүн өткөрүлүшү бул канчалык кызыктуу, канчалык пайдалуу жана канчалык көркөмдүү дагы болуп жатат. Эми бул майрамдардын Ысык көлдө өтүп атканы мен ойлойм абдан кыргыз эли үчүн, жалпы кыргыз мамлекети үчүн абдан туура чечим болгон. Себеби жайкы мезгилдерде, курорттук сезондордо бүткүл дүйнөдөн туристтерди тартуу максатында дагы өткөрүлүп аткан мелдеш. Бул бир четинен элибизди, кыргыз мамлекетин дүйнөгө таанытуу, туристтерди тартуу бул негизги максаттарыбыздын. Байыш Ниязов ал ортодо эсепте 5-0-гө жеткирди. Мындай карасаңыздар, биздин жигиттерибиз жалгыз өзү топ монгол командасына каршы туруп ойноп жаткандай. Бир убакта Байыш жалгыз өзү 2 улак таштаса, андан кийин Урмат Мусаев, Улан Кыбыраевтар дагы бир жолудан эч бир өнөктөштөрүнүн көмөгү жок эле улакты таштап, учурда монгол улуттук курамасынын шайын кетирип жатканы маалы. Бул эмнеден кабар берет? Эми биздин Кыргызстан курама командасында жана жогоруда айтып кеттик, эң күчтүү мыкты оюнчулар чогулган. Ар биринин жеке чеберчилиги биздин көкбөр күйөрмандарына таанымал. Мына улакты басып бараткан бул Рустам Туналиев деген атактуу оюнчубуз. Ошол эле жана Урмат Мусаевди айттык, Байыш Ниязовду айттык. Бул жерде 12 оюнчу тең. 12-нчи номер жана Сейитбек Танарбаевди, ал дагы атактуу көкбөрүчүлөр үй бүлөсүнөн чыккан жигиттер. Ооба, Рустам Туналиев байкадыңыздар, бет-бетинен кете жанын таштап жиберүү менен 6-чы улакты Тайгазанга таштаган, бирок алган күсүн тескей албай алдындагы Соңкөл аттуу аргымактын башынан алыс кетип, ооба, бөөдө кырсыктан тыш болгону бизди кубантат деңиздерчи. Себеби Рустам Туналиев дагы бармагынан бал тамган мыкты чебер оюнчуларыбыздын бири. Дал ошол биринчи 20 мүнөттүккө Рустам Туналиев өздүк жүрүшү менен чекит коюп, эсеп 6-0 алдыда биздин негизги улуттук курамабыз.
Esep bolso Коомдук биринчи канал Beş Чолпон Ата шаарында өтүп нөл жаткан менен бүткүл аяктаганбыз. дүйнөлүк Экинчи көчмөндөр бөлүмгө оюнунан келдик. баян алып берүүсүн улантат. Учурда аталган ат майданда көкбөрү боюнча топтук оюндардын беттеши жүрүп жаткан мезгил. Сары түстөгү бул Монголия улуттук курамасы жана аларга каршы өлкөбүздүн негизги улуттук курама жааты ойноп жатканындагы белгилеп эсеби 6-0 болгон. Жана азыр мына бул иштиктүү улактан кийин 12-чи катар санындагы Анарбек уулу Сейитбек эсепти 7-0 айланткандан кийин биздин жигиттерибиздин маанайы көтөрүңкү нукка келип жетти бейм. 7-0 бул эми аябагандай олуттуу эсеп. Албетте көжүрмөн курам менен сиздерди тааныштырып өтөбүз. Буга чейинки оюндарда Өзбекстан менен Түркия курама жааты кескелип, түркиялыктар 6-2 эсебинде жеңишке жеткен болсо, андан кийинки экинчи оюнда Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук курамасы Афганистан менен кезигип 11-2 эсебинде ишенимдүү жеңишти камсыздаганга жетишкен. Кайрадан улак биздикилерде жана биздин негизги курамыбыздан азыр катар саны боюнча бул 11-чи Белек Мукаев аз жерден эсепти 8-0 оңдоп жазып кое сактады. Оюнга тыкыр көз салып жаткан бул эл аралык даражадагы калыс Абылазиз Көкүшев экенин дагы биз кошумчалап кетебиз. Жана улак үчүн болгон кармаш барган сайын күчүнө кирип оюндун жаалы уламдан улам катуулап баштады. 7-чи катар санындагы болуп Байыш Ниязов жердеги улакты жалгыз өзү бир колу менен өңөрүп алды дагы. Азыр эми тайгазанды тегеретте айланып, улакты акыры бутага таамай түшүрдү. Баракелди. Бул 8-0 дегенди түшүндүрөт. Байыш Ниязов болуп толуп турган убагы десем жаңылышпаймын. Байыштын улакты тартуусу бул эми бир топ жылга аяк басып калды. Баштагы караганда азыр тажрыйба менен чеберчиликтин айкалышкан убагын өз башынан кечирип жаткан мал десем дагы туура болот. Мурда кийин бир аз алдындагы аргымагы дагы жарашпай жүргөн. Учурда эми япончикке мингени Байыштын калп айтпайын эми даңканы таш жарып баштады көрүнөт. Дале болсо улак жалгыз эле биздин жигиттерибиздин колуна түшкүсү келгенсип, байма-бай оюнчуларыбыздын атаандаштын тайгазанын көздөй жүрүүсү уламдан улам күчөп барууда. 6-чы катар санындагы бул Жоки Орозбаев Айсары аттуу аргымагы менен сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Жана эл аралык даражадагы калыс Абылазиз Көкүшев. Оюнда эми ортоңку чейиндин ичинде жекеге чыгуу менен андан ары улап баштайт. Улан Насакеев бул 8-чи катар санындагы Бөрүлүү Көкбөрү клубунун эң мыкты оюнчуларынын бири. Бул сапар улан Акжалды токунуп чыгып турдагы. Акжалы менен биргеликте ал 9-чу улакты улуттук курамабыздын пайдасына жазып, учурда биздикилер эми караандатпастан алдыга чыгып баштаган маалы. Бул беттештен кийин Орусия менен Тажикстан курама жааттары кескелерин дагы айтып өтөбүз. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, оюндун жиби толук бойдон Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамынын колунда. Табылдаган монголиялык оюнчуларга караганда биздин жигиттерибиздин артыкчылыгы эмнеден улам болуп жатат? Сыр болбосо эми баягы көрүүчүлөрүбүзгө түкшөмөлдөй кетсеңиз. Эми биздин жигиттерибиз, кыргыз жигиттери ат жалында өскөн жигиттер, эр жүрөк балбан жигиттерибиздин машыгып
талыкпаган эмгек бар бул жерде. 15 жылдан бери ойноп жүргөн балдарда тажрыйба топтолгон албетте. Ошол жагы менин артыкчылыгы кылат. Эми жана айтып кеттик, Монголия командасында мына жаңы былтыртан бери эле ойноп келатат деп ойлойм. Кудай буйрса буларды да кандап ушундай деңгээлде жогорку деңгээлде ойной баштайт. Жазамага келип турду. Байкыл эми чакырып алып ургандай болбосун дебесин, бирок ошончо дагы кандай гана мелдеш болбосун, мындай тыңгылыктуу өз өлкөсүн уят кылбайын деп даярданып келгендери туура болот болуш керек. Албетте. Мындан кийин бизде дагы алдыда ошо Алтай командасы ойнойт Тажикстан менен. Ушул эки командасын ойногон да кызыктуураак болот деп ойлоп турам. Эки команда дагы алардын деңгээли кандай экенин ошондо көрөбүз. Россиядагы Алтай Саха Республикасында 10 жылдан бери чемпионат өтүп жүрөт. Мына бу Тажикстанда дагы чемпионаттардын кандай өтүп атканы белгисиз. Аларга турнирге биз бара элекпиз да. Ал эми Алтайда биздин жыл сайын балдарыбыз барып, убагында барып окуп үйрөтүп келишкен. Азар Рустамов 6-катар санындагы бул Жоке Оразбаев. Башта Рустам Тыналиев 6-катар саны менен жүргөн. Ушул катар сандарына дагы биз көнүп калган окшогойбузбу? Мына Жазамамыдан оюнга жаңыдан аралашкан Анарбек уулу Сейитбек. Аппалиянын 11-чи улакты өз өнөктөштөрү үчүн таамай салып берүүсү. Көбүңүздөр билет болушуңуздар керек. Сейитбектин агалары Анарбек жана Жаныш Алсейитовдор дагы аябагандай. Тагыраагы Анарбек өзүнүн атасы жана байкеси бул Анарбек Алсейитовдун иниси Жаныш Мирлан Алсейитов. Жишан Алсейитов экенин дагы жакшы билебиз. Кезинде булардын Сейитбектин чоң атасы Кайыргул Алсейитов дагы ушул чүйөрөнүнө белгилүү болгон эң мыкты көкбөрүчүлөрдүн бири болуп танылган. Совет доорунда Советтер Союзунун республикалар ортосундагы мелдештердин жеңүүчүсү болуп келгенин дагы айтып өтсөк туура болот. Жана 11-катар санындагы Белек Мукаев алдындагы көк аты менен оюнга аралашып, ал дагы өз ысымын эсеп тактасына жазып койсом деп жалгыз өзү монголдордун Тайгазанын камалоого алып алган экен. 3-чү катар санындагы Айдын Сүйүнбаев герб аттуу бууданы менен ат ойнотуп, ал дагы атаандаштардын шайын алууга жетишип олтурат. Табылдага иш эми машагына коонуп, оору топондоп калган мезгилде эми биздин жигиттерге байма-бай ат ойнотуп, ашыкча күчтү сарптоонун кажети канчалык деген дагы суроо туулат. Эми бул жерде оюн мелдеш жаңыдан эле башталып аткандан кийин азырынча бул анчалык деле таасир тийгизбейт деп ойлойм. Оюндун темпи анча ылдамдыкта өткөн жок. Жай эле өтүп атат. Мен ойлойм бул аттар чарчабаса керек. Тек гана балдар өзлөрүнүн байкап көрүп атат чеберчилигин, улакты тайгазанга салуу ыкмаларын кайталап, өзлөрүнүн даярдыктарын көрүп ойлоп атса керек. Ооба, бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна биз жогоруда айтып өттүк. 120 массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Жана жалпы жонунан 19 өлкөнүн өкүлдөрү бул оюндарга түздөн түз катышып жаткандыгын биз эми ары сыймыктануу менен дагы кеп кылып өтөбүз. 10-катар санындагы Урмат Мусаев жаңылбасам ал азыр Вулкан аттуу аргымагы менен атаандаштардын Тайгазанын көздөй жалгыз өзү жүрүш жасап, азыр эми оңдонуп түзөнүп алгандан кийин улакты кандайча таштайт болду экен.
Urmat Musaev esingizlerde bolsa BTR аттуу өзүнө куп гана жарашкан аргымагы менен ат ойнотуп, ар кандай эл аралык мелдештерде, ошол эле Азия чемпионатында өлкөбүздүн намысын татыктуу талашканын дагы көңүңүздөр жакшы билесиздер. 30 секунд kaldı. Акыры Урмат Мусаев өзүнүн өнөктөшү көмөккө келип, акыры Birinci bölüm ayakları. 13-чү улакты Тайгазанга салгандан кийин сандык катыш 13-0. Азырынча Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы Монголия курама жатын утуп жаткан маалы. Кезек кайрадан жыйынтыктоочу 3-20 мүнөттүккө келип жетти. Майдан үстүндө Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Монголия Элдик Республикасынын курама жааты ойноп жаткан чак. Сары түстөгү бол коноктор экенин жазбай тааныдыңыздар болуш керек. Ал эми өзүбүздүн жигиттердин чүү дегенде эле көргөн аракети аз жерден жолду болуп кала сактады. Тайгазандын кырына улак кептелип калып, бул эми Тайгазан алынды болуп эсепке кирбейт, себеби качан гана улактын 3/2 бөлүгү Тайгазандын ичинен орун тапкан маалда гана улак эсепке кирерин жобу боюнча бекитилген. Күжүрмен курам менен бир аздан соң тааныштырып өтөбүз. Биздикилер чабуулда жана бул жолку аракет эмне менен коштолот болду экен. Ооба. Улакты экинчи жолу Тайгазандын кырына таштап жиберүү бул эми эсепке кирбейт, бирок Монгол Элдик Республикасынын жигиттери дагы жөн калбай улакты такымдаша жулка тартышып, алар дагы чоң теринин бучкагы экенин далилдегенге аракет көрүп жатышкандай. 9-катар санындагы бул Урмат Раушан уулу Акбар аттуу аргымагы менен оңдуй солдуй камчуруп Раушан уулу Урмат ал дагы оюндун жоопкерчилигин өз колуна алып, азыр эми атаандаштардын катарын чабуул коюуга ыктап жаткандай. Канчалык ортолору ачылып кенен болсо анда жиреп кирүүгө дагы мүмкүнчүлүк жогорулайт эмеспи. Талдага жанатан бери Раушан уулу Урмат салмагы дээрлик 35 килограмм келген улакты такымына басып жүрдү жана улак менен канча убакытка чейин жүрүү каралган. Мындагы болсо алдындагы буданын күчүн алып койт эмеспи, туурабы? Албетте, бул жерде эми канча мүнөткө чейин алып жүрүш керек деп эреже жазылган эмес. Эгерде улакчы чарчабаса, улакты такымын басып жүрөсө болот албетте. Бизде ортодогу улакты еңүүдө 1 мүнөттөй убакыт берилет. Эгерде эки атаандаш жекеме-жекеде улакты жерден көтөрө албаса, анда ошондо оюн токтоп башка оюнчулар ортого кирет. Ошондой эле мондай жалпы улакты еңүүдө ортого ташталган улакты командалар 2 мүнөткө жакын аракеттенип эңе албай калса, анда оюн токтотулуп, ортодон жекеме-жеке башталат. Мына ошол жерде ережелерибиз бар. Ал эми мындай такымга басып жүргөн ал команданын оюнчунун өзүнүн мүмкүн ал тактикалык үйдө даярдыктар ыкмалар бар, бири-бирине өткөрүп берүү. Же болбосо өзү салам деп, улакты Тайгазанга салам деп, мындай чабуулга чыгат, өнөктөрдүн жардамы менен албетте. Эгерде колу чарчап калбаса өзү дагы. Байгыл улакты алып жүрүү мөөнөтү дагы чектелбегендиги белгилүү. Анткени менен Рустам Тыналиев өзүнүн өнөктөшүнүн көмөгү аркасында акыры Тайгазанга улакты таамай түшүрүп, учурда эми эсеп 2 орунду санды түзүп калганын эбак билебиз. Жанаракта эле эсеп 12-0 түзүп турган. Жана эми Рустамдын улагынан кийин
дагы бир артыкчылыкка өсүп баштаганын көрүлөбүз. Месе келиңиздер, биздин негизги улуттук курамыбыз менен жакындан тааныштырып өтөлү. Биринчи команданын топ башчысы Улан Кыбыраев, экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айдин Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, бешинчи Рустам Тыналиев, алтынчы Жоки Орозбаев, жетинчи Байыш Ниязов, сегизинчи Улан Насакеев, тогузунчу Урмат Раушануулу, онунчу Урмат Мусаев, 11-чи Белек Мукаев, 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Жаңылбасам бул Раушан кечиресиздер. 6-чы Жоки Орозбаев. Жоки Орозбаев алдындагы Айсары аттуу аргымагы менен А тобунун биринчи орунун ээлеген курамажат, Б тобунун экинчи ордун камсыз кылган жаат менен жарым финалда финалдык жолдомо үчүн оюн өткөрүшөт. Талдаган Байгыл Адистин көз карашы менен Монгол курама командасына кайсыл сапаттар дээрлик жетишпей жатат. Эми биринчиден улакты жерден эгүү керек. Албетте шамдагайлык, эпчилдик керек, эңгиш жигиттер керек. Анын үчүн көп машыгыш керек. Өтө татаал улакты такымга басып жүрүү оңой эмес. Жана тайгазанга салуу дагы улакта өтө көп чоң тажрыйбаны талап кылат. Негизгиси ошол оюнчуларга бул бардык жагынан даярданыш керек деп ойлойм. Оюндун жүрүшүндө биздин жигиттердин мөөрөйү үстөн болгон. Азыр эми гана улакка ээлик кылган монгол курама жааттын өкүлдөрү жана аларга каршы турган 6-чы катар санындагы Жоки Орозбаев акырына дейре эмнеликтен улам күрөшпөй койгондугу белгисиз. Биздин коргоочу жардам кылдыбы же буудат болдубу айтышка кыйын болууда. Алардын 6-чы катар санындагы Эрдене аттуу көкбөрүчүсү эсепти 16-1-ге айлантты. Оюмча монгол жигиттери бул улакты салганына кубанбастан уялып бара жаткандай таасир калтырууда. Бул жерде эми биз эң бир башка атаандаштыкты түзө турган Казакстан улуттук курамасы жок болсо, катышпай тургандан кийин биз эми бул көчмөндөр оюну дебестен тестиришинче Казакстан улуттук курамасы көчмөндөр оюнунан кол жууп калды деп айтабыз да туурабы? Көчмөндөр оюну жоготту деп. Азыр эми Байыш Ниязов 17-чи улакты өзүбүздүн улуттук курамабыздын эсебине жазып бергенден кийин сандык катыш 17-1 биздин жигиттерибиздин пайдасында. Ооба эми оюмча кандай гана керемет көрүнүш болсо дагы оюмча монголдорго жардам бербейт болуш керек. 17-1-де өзгөртүш үчүн эми бир дегенде эле бир 15 мүнөт убакыт талап кылынат. Ал эми биз көрүп турган оюнда оюндун аяктарына эми 10 мүнөттөн жетпеген азыраак убакыт бар экенин дагы байкодосуздар. Урмат Раушануулу акбараттуу аргымагы менен атаандаштардын тобун жарып кирүүгө белсенүүдө. Бир оюнчуну жазгырып өтүп эми алдынан чыккан тосотту ал кандайча кыйгап өтөт болду экен. Ооба монголдордун коргонуусу чак-челекей түшүп баштады. Бул эми уюмдашкан мүнөздөгү оюнду бүткөн түргө келтире албагандыгынан кабар берет. Ушундай эрендердин эл оюнун бизге ырастырып калтырган аталардын аркасында болдугун бар. Керемет аймагы эрендердин эл оюнун ак үстүндө Кыргызстанда Дале болсо 17-1 эсебиндеги Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасынын артыкчылыгы, андан кийин дагы өсүүнүн
үстүндө 4-катар санындагы Марлис Койгелдиев, алдындагы Острый аттуу бууданы менен эч бир кыйналбастан айламалын таап, эсептеми 18-1 жеткирип койду. Азыр эми күйөрмандарды кызыктырганы бул эсеп 20-га чейин жетеби же жетпей кала береби? Ушундай кызык жагдайды күйөрмандар өзүнөн өзү жаратып отурушат. Эми Талдага ушул Ысык көл өрөөнүндө оюндардын өткөрүлүүсү бул аргымактарга кандай ыңгайлуулукта болуп жатат? Бул ыңгайлуу жактары дагы болсо керек. Албетте, бул жердеги жаратылыштын кооздугу, абасынын тазалыгы, аттарга дагы, оюнчуларга да даярдануусуна, машыгуусуна чоң өбөлгө түзүп турат. Эми деңиздин абасы эртең мененки жели. Бекеринен Союздан берки биздин пансионаттарда курама командалардын баардыгы, Союз учурундагы командалардын баардыгы ушул Ысык көлдө келип машыгып жүрөт. Олимпиадалык оюндарга, дүйнөлүк чемпионаттарга. Азыркы учурда дагы баардык мисалы Россия, Казакстандан курама командалар велоспортто жарышта, лыжа тебүүдө, жайык ышы ушул жерде машыгып жүрүшөт. Себеби бул жерде деңиз деңгээли айырмасы бар, балдардын даярдыгына чоң күч кубат берип, артыкчылык. Андыктан биздин оюнда өтүп жатканы бул жерде абдан Ал ортодо Марлис Койгелдиев экинчи ууда улагын таштагандан кийин эсеп 19-1 жигиттерибиздин пайдасында. Азыр эми келиңиздер 20-чы улак Тай Казанга барып түшөбү. Бул эми азгадакай гана убакыт жете бербей калды. Ошентип күндүн 3-чү оюнунда Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы монголиялыктарды 19-1 эсебинде утуп, А тобунда, тарап Б тобунда көч башына чыгып баштады. Албетте биз сиздер менен кош айтышпайбыз. Мындан кийинки боло турган Алтай жана Тажикстан курама жааттарынын ортосундагы оюнду көрүүгө чакырып өтөбүз. Дагы бир жолу арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук 1-канал Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн алгачкы оюндарынан баян алып берүүсүн улантат. Азыр эсе көк бөрү боюнча бүгүнкү күндүн жыйынтыктоочу 4-чү беттешин көрүүгө чакырып өтөт. Б тобунда Орусия менен Тажикстан улуттук курамалары жолугуп турган чак. Эмесе келиңиздер. Кара көк түстөгү бул Орусиядан келген көк бөрүчүлөр, асыресе Алтайдан келген туугандар. Бул жакта кандайча 10 жылдан бери көк бөрү боюнча чемпионат өлкөбүздүн көк бөрүчүлөрү тарабынан, көмөгү тарабынан өткөрүлүп келгендигин айтып өткөнбүз. Эмесе келиңиздер, эң бир Б тобундагы кызыктуу делген беттешти барыңыздарды көрүүгө чакырып өтөбүз. Тузачинов Семен Шап Сергеевич кеттик деген эмес анда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Оюн башталды. Б тобундагы биринчи турдук оюндардын алкагындагы беттештердин бири эмесе Алтай, Орусия курама жаатынын өкүлдөрү кара көк түстө. Алардын күжүрмөн курамы биринчи Ринат Саксаев, экинчи Геннадий Олчонов, үчүнчү Айдар Куюков, төртүнчү Сүнер Самаев, бешинчи Мерген Адышев, алтынчы Денис Унуков, жетинчи Чыңгыз Судуев, сегизинчи Роман Ойношев, тогузунчу Амат Могулчин, онунчу Анатолий Попошев, 11-ci Амаду Арбаков, 12-ci Эркемен Тузачинов. Булардын аты жөнү канчалык бизге өзүбүздүкүнө уйкаш жакын экенин дагы байкадыңыздар болуш керек. Назилинде түбү бири эл экенибизди дагы биз тана албайбыз. Жана аларга каршы турган Тажикстан улуттук курамасы оюн өткөрүп жаткан чагы алардын
байкаңыздарбы үстүндөгү кийимдеринин өңү түсү жок, түссүз. Мына ушундай сүрөттө андан ары оюнга баян салуубузду улайбыз. Ал эми бул оюнду көрүүгө биздин кичинекей кеңсебизге келип маек курууга чакырылган бир эсе адис, бир эсе коногубуз. Бул кезинде Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президенттик кубогун 6 ирет жеңип алган Бөрүлүнүн курамындагы элибизге белгилүү болгон көкбөрүүчүлөрүбүздүн бири. Азыр дагы дале болсо ат жалында, ат үстүндө ойноп, жарамдан чыкпастан дале болсо өзүнүн кийинки жаш муундарга дагы үлгү көрсөтүп ойноп келе жаткан Бөрүлү Көкбөрү клубунун белгилүү оюнчусу Алтынбек Эсеналиев. Алтынбек мырза, студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы биринчиден кыргыз элим. Баарыңыздарды көчмөндөрдүн биринчи оюну менен куттуктайм. Оюн аябай күчтүү жүрүп атат. Керемет кыргыз жеринде эң кооз жери Ысык көл. Ысык көлдүн жээгинде ушундай таймаш болуп башталды. Ошентип биринчи 20 мүнөттүктүн соңуна дагы жетип олтурабыз. Азырынча эсеп сандары ачыла элек 0-0 бойдон. Бул эми Тажикстан улуттук курамасы менен Орусиянын Алтай Республикасынын курама жаатынын ортосундагы беттеш мындан ары дагы кызыктуу болот дегенди билдирет. 30 секундда бул эми Көкбөрүдө билесиздерби, канчалык мындай караганда көз ирмемчилик убакыт көрүнбөсүн, бирок бир улакты таштап коюуга толук жетиштүү туурабы Алтынбек мырза? Туура, бул 30 секундтун ичинде эмес, 12 секундтун ичинде, 9 секундтун ичинде улак салынган күндөр болгон. Бирок азыр тилекке каршы чаң болуп турганын байкап тургансыздар. Көп оюнчулар бири-бирине аябай мүмкүнчүлүк бербей турган кези мына ушинтип 30 секундта бүтүп калды. Бири тең келген атаандаш болсо анда көп улактын тайгазанга түшкөнүн биз көрө албайбыз. Ошентип биринчи 20 мүнөттүк соңуна келип жетти. Алдыда экинчи жана 3-чү 20 мүнөттүк бөлүктөр сиздерди күтүп алат. Кезек экинчи 20 мүнөттүккө келип жетти. Ойноп жаткан курама жааттар бул Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы менен Тажикстан улуттук курама жааты. Азырынча эсеп сандары ачыла элек. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы Көкбөрү боюнча өтүп жаткан мелдештин экинчи 20 мүнөттүгүнө күбө болуудасыздар. Көпчүлүк ушул көкбөрүүчүлөрүбүз непадам кандай болгондо дагы жыгылып бара жатып, агыл жеңил жыгылуунун дагы ыкмасын өздөштүрүшкөн да туурабы? Эми жеңил жыгылуу деген кандай болот? Эми жеңил жыгылуу деген эң жеңил жыгылуу Ығы менен жыгылуу элден мурун үзөңгүдөн бутуң чыгып кетсе ошол ыңгайлуу жыгылдым деп өзүң эсептей бересиң да. Аттан ушу жыгылаардын алдында үзөңүң чыкпай калчу болсо бир топ жерге чейин сүйрөлүп аттарга тебеленип калышың мүмкүн да. Эң негизгиси ушу үзөңүң буттан чыгып кетсе эле анан жерден туруп басып кетиш оңой нерсе да. Ошон үчүн баягы көкбөрүүчүлөрдүн дагы бут кийими атайын мындай бир ичкерээк учу баягы атайын үзөңгүдөн чыгара салганга ыңгайлуу болушун мындай энин ичкерээк азыр эми заман өзгөрүп баягы чет өлкөдөн аны тажиктерден, кокондордон алып келип атышат өтүктөрдүн көбүн. Кокон шаарынан. Бул өтүктөрдүн баары ошо жана ыңгайлуу үзөңгүдөн бат чыгып кеткенге ыңгайлуу жасалган өтүктөр экен. Элдин баары баягы жакшы эме менен кийип жүрүшөт, баары тең эле көпчүлүгү азыр ушу кокондуктардын өтүктөрүн кийишет. Мына көрдүңүздөр, артынан деле көрүнүп турат, кокондуктардын өтүгүн кийип кетип бараткандыгы. Илгерки Өзбекстан, илгерки биздин хромый өтүктөр, российский ялый өтүктөр деп койчу эмеспи? Андайды кийгендер чандак азыр. Бул улакты басканга да аябай ыңгайлуу, такасы бийик болот, платформа сыяктуу болуп. Үзөңгүдөн ары согун кирип кетпейт да. Мына ийгилик деген Россия командасына болду. Алтайлыктар акыры көздөгөнүнө жетти бейм.
эсепти өз пайдасына жазып, азыр эми абада чыңалыштуу делген оюнда алдыга чыгып баштады. Биринчи ташталган иштиктүү улак бул канчалык дем берет, Алтынбек мырза? Дем берет, мына азыр караңыздарчы, мына балдардын баары жуунуп атат мына. Четиндеги балдардын баары, ар жакта турган, жанатан бери турган балдардын баары жуунуп калды. Бул анткени бул биста ушинтип салып койсок экен, бистин тактабызга эсеп жазып койсок экен деген балдардын жүрөгүндө бир эмеси өйдө болуп калат да. Тилеги. Салортодо экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна келип жетти. Азырынча эсеп 1-0. Азырынча алдыда Орусиядан келген Алтай Республикасынын улуттук курамасы. Кезек акыры жыйынтыктоочу оюндагы соңку 3-20 мүнөттүккө келип жетти. Чабуулда Тажикстан улуттук курамасы жана алардын таштаган улагы эмне болуп кетер экен? Ооба, Алтай Республикасынын улуттук курамасынын жолу болду бем. Дээрлик 100% делген абалдан улак таа казанга түшпөй кырына чыгып алган экен. Бул эми көпчүлүк оюнда кездешчү жагдай, бирок абалды кур кетирген эми кандайча жеңилип кала тургандыгын дагы биз көбүбүз жакшы билебиз. Ошентсе дагы азыр Тажикстандын курамасынын чамынуусу болуп көрбөгөндөй чекке жетип олтурат. Демейди айтып коюшат, ийгиликке көкбөрдө көбүнесе ошол пайыздык көрсөткүч боюнча аргымакка багынык экендигин, бул 70% деп айтып келишет. Канчалык аргымак күчтүү болсо бул 70%-ын чечет деп айтып коюшат. Буга сиздин макулдугуңуз? Эми берден көрүп атасыздар, жанатан бери ат менен бала келишмейинче, атым күчтүү болуп турса дагы, балаң алсыз болуп турса, аттын деле тагдыры чечилбейт да, берден баланын да чеберчилигин караш керек. Бул чеберчиликтин баары ушул жана минген аты менен тил табыш керек да, мына. Немесе, азыр эми улак кудуң чытырап үзүлүп кетчүдөй абалга жетип калды. Мына мынтип такымдаша жулка тартышуу жана карылуу келген Алтай улуттук курамасынын өкүлү бул Роман Ойношев. Роман Ойношев бул дагы таш билек жигиттердин бири белем. Айтор Тажикстандык каршылашынан улакты жулуп алды дагы, эми кандайча алган күүсүн тескей албай майдандын сыртына чыгып кеткенин өзү дагы эти бара албай калыптыр. Кур дегенде эсепти теңеп калбаса, анда алардын бул мелдештеги жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө төмөндөп кетет дегенди түшүндүрөт. Азыр эми убакыт дээрлик соңуна чыгып калды. Алтайдан келген туугандарыбыздын күйөрмандарга болгон кайрылуусу. Алардын тили биздики менен канчалык кошо турганын дагы өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек. Көбүңүздөр билесиздер, ошентип көптөн көп күттүргөн беттеш дагы соңуна келип жетти. Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы 1-0 эсебинде болсо дагы Тажикстан курамасынын уту эми кийинки экинчи турга ишенимдүү түрдө кадам шилтеп олтурат. Кийинки оюнунда Алтай Республикасы Монголия курама жааты менен кескелерин дагы белгилеп кетебиз. Ал эми бүгүнкү көкбөрү беттештеринен баян алып берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер үчүн оюнду көрүүгө Кыргыз Республикасынын спорт чебери белгилүү көкбөрүчү Алтынбек Эсеналиев жана мен Кубан Атабеков көмөктөштүм. Режиссердук пультта Абел Жусубакунов болду. Эртеңки күндөн жолукканга дейре сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.